Кутмандуу кечиңиздер менен айымдар жана мырзалар. Мен сиздерди бүгүнкү биздин бизнеске арналган сабагыбыздан көрүп турганыма абдан кубанычтамын. Менин атым Бурул, фамилиям Алымкулова. Мен компаниянын 7 жылдыздуу өнөктөшүмүн жана шаардык деңгээлдеги лектормун. Ошондой эле бүгүнкү сабактын алып баруучусумун. Бүгүнкү сабактын темасы башталгыч дистрибьютордук окуунун 4-чү, 5-чи, 6-чы жана 7-чи сырлары. Биз, эгер эсиңиздерге сала кетсем, биз шаршемби күнү болгон сабагыбызда ушул башталгыч дистрибьютордук окуунун 1-чи, 2-чи жана 3-чү сырлары менен бөлүшкөнбүз. Ал сабактан биз кыял максат деген эмне? Кандай туура кыялдануу керек? Ошол кыялдарды орундатуу үчүн тааныштардын тизмегин кандай туура түзүү керек? Жана бизнеске кандай туура чакыруу керек деген сырларды үйрөнүп кеткенбиз. Эми бүгүн биз ошол баштапкы дистрибьютордук окууну улантабыз. Ошол улантабыз жана бул ийгиликке жетүү үчүн биз ошол баштаргыч дистрибьютордук окуунун кийинки 4 сыры менен бүгүн сиздер менен таанышмакчыбыз. Ал сабактан сиздер, ушул бүгүнкү сабактан сиздер эмне ала аласыздар? Бул сабактан сиздер дубликация системасын туура курууну, билимди кирешеге айлантууну, жубайыңыз менен бирге иштеп ийгиликке бат жетүүнүн жолдорун үйрөнөсүз. Бул бизнес муундан муунга өтө турган бизнес болгондуктан үй бүлөлүк бизнес куруу бул келечекте балдарыбызга туура багыт берип, балдарыбызга өз тажрыйбабызды өткөрүп берип, бизнести жаңы деңгээлге чыгара алабыз деген ойду мен сиздерге айтып кетмекчимин жана ишендирип кетмекчимин. Бүгүн бизде өзгөчө спикерлер. Булар жөн эле спикерлер эмес. Булар үй бүлөлүк жуптар. Алар ушул бизнести үй бүлөлүк бизнес кылып, өздөрүнүн балдарына туура татыктуу тарбия берип, келечектеги мураскорлорду тарбиялашып, өздөрүн колдоп коштошуп, чоң ийгиликтерди жараткан спикерлер. Алар кантип өнөктөштүктү курууну абдан жакшы билишет. Кыйынчылыктарды чогуу жеңип, жалгыздап эмес, чогуу өскөндү, чогуу окуганды, билим алганды абдан жакшы өздөштүрүшкөн. Булардын тажрыйбалары бизге абдан сонун сабак болот деп мен сиздерди ишендирип кетмекчимин. Ошондуктан жакшылап кунт коюп угуңуздар, терезечелериңиздерди ачып алып, биздин спикерлерди коштоп, колдоп туруңуздар. Анда эмесе мен сиздердин алдыңыздарга биринчи спикерди чакырып кетсем, ал өзү өтө жөнөкөй. Ролик башталып калды. Мен роликтин астында тааныштырып коеюн дегем, кичине күтө турсаңыздар. Өтө жөнөкөй, жогорку билимдүү, татынакай, мээримдүү эне. Көптөгөн мотивациялык программалардын жеңүүчүсү. Көптөгөн турфонддордун жеңүүчүсү, 3 жолку автобонустун ээси. Компаниянын 8 жылдыздуу дистрибьютору. Алтын арыстан 1 жылдыздуу ардактын наамдын ээси Жипара Камилованы чакырып алсак. Благодарю Вселенная за все. Все хорошо, а будет только лучше. Прекрасна жизнь, дела идут шикарно. Успех, здоровье, счастье и любовь. Мне дает радость вновь и вновь. Я живу в
Чоң рахмат, Бурула эже. Саламатсыздарбы, урматтуу өнөктөштөр, мырзалар жана айымдар. Кутмандуу кечиңиздер менен сиздерди ушул Zoom аркылуу көрүп турганыма абдан кубанычтамын. Мен Камилова Жипара, кесибим боюнча мугалим, үй бүлөлүүмүн, 3 баланын меримдүү энесимин. Тяншиге чейин мен жогорку билимдүүмүн. 4-курстан баштап мен ошол окуган университетинде лаборант болуп иштей баштадым. Андан кийин окууду бүткөндөн кийин Баткен областтык маданият башкармалыгында жетектөөчү адис болуп иштеп, ошол жерден турмушка чыгып, ошол жерден декреттик отпускада мен 6 жыл чыккан бойдо мен 6 жыл балдарды тарбиялоо максатында үйдө 6 жыл отурдум да. Ошол мезгилде жолдошум дагы мамлекеттик кызматкер. Ошол бизге айлык акысы жетпей атты да. Эмне үчүн дегенде балдарыбыздын 3 балабыз бар. Ошол балдарыбыздын кичинекейинде эле муктаждыктарына ошол айлык акысы жетпей атты. Ошондо мен аябай ойлондум да. Азыр балдарыбыздын кичинекей мезгилинде ушул акча жетпей атса, демек эртеңки күнү балдардын муктаждыгы чоңойгондо биз кантип жакшы жашоону курабыз? Биз кантип ошол балдарды жакшы окуу жайларга окутуп, биз кандай бир жакшы жашоону курабыз деп аябай ойлонуп баштадым да. Ошондо мен өзүмө чечим кылдым да, мен кайра мамлекеттик кызматка барбайм деп. Анан ошол Кудайдан да сурадым. Себеби акча аябай тартыш болду. Ошол мезгилде мага Тянши компаниясы жашоомо келди да. Ушунчалык жакшы адамдардын чакыруусунда мен Тяншиге келдим. Мага азык заттары дагы аябай жакты. Эмне үчүн дегенде балдарымдын иммунитеттери начар, тез ооруй берчү. Бронхит кызым астмага айланып калган учур болчу. Ошондо азык заттары да мага керек экен деп билдим. Андан кийин маркетинг планы, бул жакта мен чоң ийгилик жараткан лидерлерди көрүп, бул бизнести жасоого чечим кылдым да. Ошондо бул бизнести чечим кылдым, чечим кабыл алдым. Но барганда азык заттарды алып эле мен офистен мындай офиске барып эле кайра кетип калам да. Анан ошондо насаатчым айтты: "Жипара, сен барганда лекцияларга катышкының" деп. Анан партнерлорум деле кел кир лекцияга деп окууга кир дейт эле. Анан насаатчым айткан: "Окууларга кирип жазгын" деген. Мен ошо окууларга кирип жазып отуруп, мен ушунчалык күн сайын окууга кайра киргим келип калды да. Ошондо мен иштеп баштадым. Бирок мен жаалаң эле азык заттарга киришип алдым да. Азык заттарга киришип, бүт эле орукчандарды издеп баштадым. Себеп дегенде бирөө балдарым жөтөлдөн сакайган, мен бирөөнүн баласы маршрутканын аркасында жөтөлсө деле аларды карап, ошону барып номерин алчумун да. Бирөө таяк менен кетип барса деле чуур копаруп ошол таяк менен баскан инсульт болобу, ушу бүт баарын номерин алып эле мен ошол адамдардын бүт баарына жардам бергим келчү да. Ооба, адамдар келди. Сиздер да мен сыяктуу орукчандарды издегендер барбы? Жалаң сакайта берем дегендер, ошо менен адамдар Кудайга шүгүр жакшы жыйынтык алды. Бирок мен сыйлык акым аз болуп атты. Анан насаатчым айтты: "Жипара, сен кантип иштеп атасың?" деп. Мен айттым: "Мен бүт эле чакырып атам адамдарды, алып келип атам, сакайтып атам" деп. Анан насаатчым айтты да: "Ошол сен деген баштапкы дистрибьютордук окуу деген бар. Ошого кирсең, ошол бизнести туура жасаганды үйрөнөсүң" деп. Анан мен ошол баштапкы дистрибьютордук окууга киргенде мен максат койгонду үйрөндүм. Басылып тирилик менен жабылып калган максаттарымды козгогонду, максат койгонду үйрөндүм да. Андан кийин тааныштардын тизмесин тизмелектеп, андан кийин туура чакырганды үйрөнүп. Ошону менен дагы айтты да, дагы мен кантип сыйлык акым туруктуу, дайыма сыйлык акы алып жана туруктуу түрдө сыйлык акы, дайыма ошо сыйлык акын кирешеңдин көбөйүшүнө бул 4-сыр берет экен да. Ошондо мен ушул 4-сырды укканда мен ушунчалык бизнесимдин жүрүп кетишине ишендим. Азыр сиздер деле билгиңиздер келеби 4-сыр кантип ушул кирешени көбөйтүп, чоң кирешелерге жеткенди каалайсыздарбы? Анда эмесе сиздер үчүн бул 4-сыр, иштөөнүн, бизнестин 4-сыры. Бул OPP. OPP бул баштапкы дистрибьютордук окуу. Ачык презентациялык, ачык
публистикалык презентация. Бул деген биздин компания жөнүндөгү, компаниянын мүмкүнчүлүктөрү жөнүндөгү ачык публистика да. Ошон үчүн биз компаниянын мүмкүнчүлүктөрүнү көп адамдарга жеткиликтүү айтышыбыз керек экен. Эмне үчүн дегенде мен өзүм ушул лекционныйда отурамын, ОПП угам дайыма. Бирок мындай болчу да, бир нерсени баардыгы кайталап атканга окшой берчү. Аны мен айтат элем да, ушу бир нерсени баары деле кайталай берет экен деп. Андан кийин мен Бишкекке окууга кел дешти. Ошондо мен 2 жаштагы баламы көтөрүп алып, январь айында 2013-жылы ошол Бишкекке окууга барганмын. Окууга катышам, анда деле ошол да бир нерсени баары деле кайталай бергендей болот. Анан качан келгенде ошол офисте экзамен болгондо, ушул экзаменден өтүшүң керек, лектор болушуң керек деп айтышканда, мен ошол экзаменге даярданып атып, ОППни жаттап атып, мен ушул ОППни өзүм түшүнүп баштадым да. Мен такыр эле түшүнгөн эмес экенмин. Ошон үчүн ОППни экзаменден өтүп, андан кийин мен ушул ОПП боюнча лектор болуп, элдерге лекция берип, алдыма келген адамдарга түшүндүрүп атырып, мен өзүм ОППнин канчалык деңгээлде маанилүү экенин мен түшүндүм. Ошон үчүн сиздер азыр ким насаатчысын эле алып келип отургузуп эле мен иштеп атам деп ойлойт, насаатчысын эле алып келип отургузуп мен иштеп атам деп ойлойт. Ошол кимиңиздер ошондой кылсаңыздар, демек бизнесиңиздер баштала элек да. ОППни жаттай элек адамдардын, дистрибьюторлордун баарынын бизнеси баштала элек экен, мен сыяктуу. Ошон үчүн ОППни сиз бүгүндөн баштап колуңузга алыңыз жана жаттаңыз, ошондо сиз өзүңүз түшүнөсүз бизнестин ушунчалык тереңдигине. ОППнин өзү 3 модели бар. Бул биринчи тет-а-тет, бетме-бет, экинчи үй кружогу жана үчүнчү офистеги ОПП. Биринчи тет-а-тет деген бул бетме-бет. Сиз чакырылган адам менен бетме-бет маалымат бересиз да. Эгер сиз 4 жылдыз болсоңуз, анда деген сиз чакырылган адамды насаатчыңызга отургузсаңыз болот. Бизнесиңизди баштап аткан дистрибьюторлор болсо, насаатчыңызга алып келгенде, сиз ошол жактан чакырылган адамды насаатчыңызга алып келип, биринчи насаатчыңызды тааныштырасыз. Насаатчыны тааныштырып, насаатчынын жеткен ийгиликтерин айтып тааныштырып, андан кийин экинчи чакырылган адамды тааныштырасыз. Менде да ушундай болгондо, насаатчы ошо бир дистрибьюторум, мен өзүм бир тергөөчү акени чакырып, насаатчыма отургузуп, анан тергөөчүнү аябай мактаганмын да. Бул тергөөчү Ош ГОВДда иштейт деп, милициянын эмеси, тергөөчү депчи, аябай мактап, бул менин насаатчым эле деп койгом да. Ошондо ошо тергөөчү аке аябай монтип отурган. Мен насаатчымдын мындай баалуулугуну, насаатчымдын ийгиликтерини айткан эмес экенмин да. Ошон үчүн бул катаны мен кийин сабактарда билип калдым. Көрсө, насаатчынын сөзү өтүмдүү болуш үчүн сиз биринчи насаатчыңызды абдан жакшы промоушн кылып туруп, анан чакырылган адамды айтсаңыз, бул эң туура болот экен. Ошондо сиз ошол чакырылган адамдын жанында отуруп, башыңызды ийкеп отурушуңуз керек да. Эмне үчүн дегенде, ошо насаатчынын сөзү абдан маанилүү экенин адам сезет. Андан кийин презентация бүткөндөн кийин, айтып бүткөндөн кийин насаатчыңызга ыраазычылык билдирип аяктайсыз, жана контракттарды түзүрүп, өзүңүз андан ары ошол жаңы адам менен иштешесиз. Бул тет-а-тет. Ал эми экинчиси бул үй кружогу. Үй кружогунда ОПП кандай айтылат, Бул үй кружогу менин бизнесимдин деги эле ушу биздин бизнестин өзөгү да. Ушул көп ийгилик жаратканыбыздын бир себеби бул үй кружогунун жардамы. Ошондуктан үй кружогу кандай болуш керек? Биз кыргыздар аябай тууганчылбыз, аябай тууган уругубуз көп. Тууган уруктан кабар алганы барып эле үй кружок жасап келсек болот да. Ошон үчүн негизи өзүнүн тартиптери бар. Жанагындай тойго баргандай эле эмес, өзүнүн тартиптери бар. Тартиптери бар экен. Бул үй кружогу болгондо 10го чейинки 7-8 адамдан туруш керек. Бул негизи келген адам, биякта слайд бар экен. Негизи ошол келген, чакырылган үй кружогуну жасаган адам 5% иштейт да. 5% эмне кылат? Адамдарды үйгө топтойт, ошол келаткан насаатчыны промоушн кылат, аябай насаатчым жашоосун өзгөрткөн, жөнөкөй эле
үй бүлөдөн чыккан же болбосо ушунчалык чоң ийгилик жаратып жашоосун өзгөрткөн деп жеткен ийгиликтерин айтып промоушен жасап 5%. Андан кийин өзүнүн результаттарыны эмнеден келди эле, эмнеден сакайды, эмне үчүн сакайды, ошонун баарын айтып даярдап турат да. Мына ошондо үй көбүрөөк өтө турган үй эч кандай мындай кандай айтсам үй жаныбарлары болбош керек, жанагындай жаш балдардын ызылдаганы эмес, бир тынч жер болуш керек. Жана дасторкон жасалбаш керек да. Мен бир үй кружогунда аябай дасторкон жасалган, укмуш аштарды жасап үй кружок өткөргөнбүз да. Анда дагы бир 30 адам отуруш болгон. Ошондо андан кийин ошол жерден подписка болгон адамдар контракт түздү, азык зат алышты. Ошондо дагы бир андан кийинки эже домашний кружок уюштуруп берсеңиз ушундай десем, айтат да, мен ушундай дасторкон жасай албайм деп айткан да. Ошон үчүн ошол үй кружогунда ошондой дасторкон жасап, курдагы аш кылган болбойт. Жөн эле печенье менен чай коюп койсоңуздар болот да. Ал эми үй кружогу ушундай тартипте өтүлсө, демек насаатчы дагы аябай жылуу сөздөр менен үйгө кириш керек экен. Жылуу сөздөр менен, ой үйүңүз кандай сонун жерде жашайсыздар, гүлдөрүңүз мынча сонун деп кирип, элдин мындай жүрөгүн ачып, эл жакшы сөз жакшы го. Элдер ушунчалык жылуу кабыл алып, анан элдер менен ачык үй кружогунда эркин сүйлөшүп үй кружогу өтүлөт. Үй кружогунда батман же болбосо доска, маркер болсо дагы жакшы болот да. Ошон үчүн ал эми үй кружок бүткөндөн кийин чай ичкенче ошол адамдардын ичиндеги сөздөр менен айтпаган сөздөрү, кызым ооруп атат эле деп айтып нетип өздөрү ачылат. Мына ошол жерде да бизнес пландар сонун айтылып, үй кружогунда жазса болот. Мен деле ушу балдарым кичинекей 2,5 жаш, беркиси 4,5 жаш, беркиси 6,5 жаш балдарыбыз менен машинага жүктү ошо машинага салып алып жолдошум менен аябай домашний кружокторду көп кылганбыз да. Бул жагы Жалал Абадка барат элек. Балдарым Жалал Абадты билет, Арабанды билет, Ноокатты, Кадамжай, Баткен баардыгын билишет да. Ошол кичинекейинде алар бир домашний кружок кылгычакты уктап калышат эле. Анан кийин кечинде түнү үйгө келет элек. Ошентип отуруп мен жаш балдарым бар, мен чыга албаймын, мен жасай албаймын дебестен ушул бизнести ушинтип балдарым менен эле жасаганбыз да. Ал эми жолдошум болсо ошол мага шофер болуп отуруп эле барат, карайт, ошол процесске кирет. Мен айтам, сек боюнча эле сен айтып койчу деп. Сек аппарат боюнча айтып жүрдү. Адамдар түшүрүп коет. Андан кийин кечинде мен айтып бүтөм. Анан алардын жолдоштору менен сүйлөшүп, эртеси сек аппаратка даярдап койчу да. Эртеси сек аппаратка акча берет, а биз офиске келебиз, сек аппаратты алып кайра жөнөтүп берчик да. Андан кийин бүт маркетинг планды айтып, ошол алар дагы үй бүлөлөр менен бизге кошулуп бизнес жасаган партнерлорубуз ошолордун арасынан аябай чыкты. Ошондуктан ошол жолдошуңуздар менен эле ушинтип алып жүрүп эле мындай көзү канып, анан айта турган болуп, кийин экөөбүз сөз талашып баштадык. Ушунчалык мындай кандай десем, автоматташып калдык да. Мен сүйлөйм деп элечи. Ошон үчүн ушул бизнести дагы үй бүлөңөр менен жасасаңыздар, бирге жүрүп жасасаңыздар, демек көздөгөн максат бир, ойлогон ой бир болуп, ийгилик бат жаралат. Ошону сунуштайм сиздерге. Андан кийин 3-чү модели бул ОППнин офисте бул кандай өтүлөт? Ошол офистеги лекторду аябай промоушен кылышыңыз керек. Жана офисти промоушен кылып алып келсеңиз өтө сонун болот да. Кайсы лидер окуйт экен, бүгүн ким окуйт экен эмес, баардыгына промоушен кылып алып келсеңиз, сиздин пайдаңызга окушат. Ошол келген адамды дагы алып келип, отургузуп, жанына отурсаңыз абдан туура болот. Мен ошо келип эле алып келген адамды отургузуп эле кайра эшикке чыгып кетчүмүн да. Анан кийин эле чыгып сурасам, эмне болду, жактыбы десем эле, көп нерсеге түшүнбөйт эле да. Анан ошол адамдар кайра келбеген учурлар көп болду. Көрсө, ошол адамды отургузуп, алдына отуруп, дайыма башыңызды, ошо канча жолуксаңыз деле, алып келген адамыңыздын жанында башыңызды ийкеп отурсаңыз, демек ошол адам, бул маанилүү сөздөрдү айтып атат турбайбы деп көңүл бурат. Мына ошондон кийин
көп контракттар болду, көп продукцияларды да алышты да. Андан кийин дагы бир катабыз, ошол адамдын астына алып келип алып, кечке телефон чукуп телефонду карап отурсаңыз, мен ошондой болгом. Телефон чукуп адамдарга жазып отурам, лекцияны билем да депчи. Анан жанымдагы адамды карасам, ал дагы телефон чукуп отурат да. Мына ошон үчүн ошондой каталарды кетирбесек, биз өзүбүзгө жакшы. Дайыма баш ийкеп жазып отурсаңыз, бул эң сонун нерсе го деп көңүл бурат. Себеби баштап келген адамдар цифраларды көп түшүнбөйт. Ошон үчүн ошондой кылышыбыз керек. Бул 4-үнчү сырды көрдүңүзбү? Сиз өзүңүз эле OPP-ни жаттап, өзүңүз OPP-ни канча жолу айтсаңыз, аркаңыздагы адамдарга дагы OPP-ни жаттаганга сунуштап, ошолор дагы мүмкүнчүлүктөр жөнүндө көп айтса, демек сиз бүгүн Ошто же болбосо Бишкекте же болбосо регионуңузда жумуш кылып OPP бизнесиңизди жасап атасыз, бирок бир лидериңиз Ысык көлдө, бир лидериңиз Нарында же болбосо бирөө дагы бир региондо OPP айтып иштеп атса, демек эмне болот экен? Товар оборот көтөрүлөт, сиздин кирешеңиз көтөрүлөт. Мына ошондуктан аркаңыздан келген дистрибьюторду сөзсүз түрдө OPP-ни жаттатып, бизнестин маңызын түшүнүп, жана ошолор дагы ошону дубликация кылып, баардык адамдар ушул бизнести айтып калыш керек да. Ошо бизнести өзү айтканда өзү түшүнөт. Мына ошон үчүн ушуну 4-үнчү сырды жакшы колдонсок, кимдин кирешеси аз болуп атса, бизнеси кетпей атса, демек OPP-ни жаттап, ушуну колдонгонду сунуштайбыз. Мен ушул OPP-ни, ушул команданы өстүрүп атып, командага үйрөтүп атып, баардыгыбыз бирдей электр болуп атып, Кудайга шүгүр көптөгөн ийгилик жараттык. Бул баардыгыңыздар үчүн маанилүү. Ал эми ошол адамдарды OPP-ни OPP-ни айтам, бирок бир ката болгондо OPP-ни айтам, кайра ошол адамды колуна диск бербеймин, же болбосо китеп бербей эле жөнөтүп беришкен элем да. Насаатчым айтып калды, Жапара, ошол кандай болуп атат? Мен OPP-ни айтып атам, бирок адамдарды кайра адамдар келбей атат десем, айтат: сен анда алманы бир тиштеп эле кайра ыргытып аткан турбайсыңбы? Ошол адамдардын колуна диск же китеп беришиң керек. Ошолорду алып келип бер деп, кайра эмне ошол адамдарды сен экинчи жолугушууга чакырышың керек деп айтканда, ошон үчүн бул 5-чи сыр, бул 5-чи сыр дагы өтө маанилүү бул бизнестин жүрүшүнө. Бул экинчи жолугушуу, 3-чү жолугушуу көрсө, бул бизнесте ошол маалыматты берип жөнөттүк, бирок колуна сөзсүз түрдө, диск дейм да, азыр диск жок, брошюра, китептерди бериш керек да. Азыр көп бүт продукциялар жөнүндө китептер бар, ошо китептердин баардыгынан берип, номериңизди жазып, бир китеп берип, анан кийин ошол китепти алып келип бериңиз 3 күндө, бул китеп мага өтө керек деп айтсаңыз, ошол китепти алып келгенде ошо сизге эмне экинчи жолугушууга келет да. Ошондо сиз экинчи жолугушуу бул чечим кабыл алуу. Кандай чечимдерди кабыл алат, бул же продукцияны колдоном деп чечим кабыл алат, колдонуучу болуп, мен ден соолугу эле чыңдайынчы деп кабыл алат. Слайд чыгарып коесуздарбы? Же болбосо ошол адам, бул мен бизнес курам, мен бизнеске ийгиликтүү адам болгум келет деп чечим кабыл алат да. Мына ошон үчүн экинчи жолугушууга келгенде биз ошол туура чечим кабыл алуусуна жардам беришибиз керек да. Себеп дегенде келгенде сиз биринчи сиз өзүңүзгө китеп окудуңузбу, кандай, өткөндө маалымат угуп кеттиңиз, сиз кандай деп ойлойсуз деп суроо жооп кылып, анан кийин эгерде мага жакты азык заттар, мен эгер продукция колдоном десе, демек продукцияларды берип, контрактты түзүрүп, продукцияларды берип, анан ошол 72 сааттан кийин ошол азык заттарды сиз кандай ичип атат, коробкасын ачтыбы же ача элекпи сурап коюшубуз өтө маанилүү да. Себеп дегенде кайра чалганыңыз сиз кам көрүп атканыңыздын белгиси, же болбосо ошол адам кандай же козгоп койгон учурлар болот, азык зат, же болбосо туура эмес ичкен кездер болуп калат. Мына ошон үчүн сөзсүз түрдө ошол адам кандай азык затты кандай ичип атат, сөзсүз сураш керек. Анан ошол азык затты ичип аткан адамдарга сөзсүз түрдө лекцияга отурганды сунуштасак сонун болот да. Ошол азык заттардын сапаттуулугун лекцияга отуруп түшүнөт, ошол азык заттардан көптөгөн результат алган адамдарды көрөт, анан чечим кабыл алып туруп, эмне
мен деле көп адамдарга ошол азык заттарды эле айтсам, демек чоң акча төлөнө турбайбы деп бизнес тарабына, көпчүлүгү бизнес тарабына келет да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө биз өзүбүз ошол кам көрүп, биз өзүбүз сурап, биз өзүбүз лекцияларга катыштырсак, ошол адамды демек командабызда көрө алабыз да. Ал эми бизнес кылам деген, бизнести жасайм деген адамдарга, дистрибьюторлерге демек биз бизнестин жолун көрсөтүшүбүз керек да. Себеби бизнестин жолу ошол бизнес кылам десе, демек отургузуп, максатыңыз барбы, жашоодон эмне күтөсүз, кандай максаттарыңыз бар эле деп суроо жооп кылсаңыз, ал өзүнүн чоң максаттарын айтып баштайт, же болбосо уялып баштайт. Койчу, каякта максат жок эми, максат деген каякта калды деп, андай эмес. Бул тиеши чоң мүмкүнчүлүк берет сизге. Ошол көптөгөн лидерлердин, ийгиликтүү лидерлердин историясын айтып берсеңиз, ал келген адамдын дагы максатты козгойсуз да, максатын козгоого жардам бересиз. Ошентип иштейм десе, демек өзүңүздүн максатыңызды жазыңыз, слайдты чыгарпаңыз. Максатты жазыңыз деп, сиз максаттын бир жазганда 25 максатыңызды жазыңчы деп айтсаңыз болот да. 25 максатты жазгандан кийин, андан кийин тааныштардын тизмесин, келиңиз тааныштардын тизмесин жазыңыз. Жаза бериңиз деп айтсаң айтат, койчу, каякта таанышым, тааныштарым. Мен да ошондой болгондо бир эже, каякта тааныш деле жок эми, адам каяктан чакырмакмын депчи. Анан кийин ал адамга сөзсүз түрдө насаатчы мындай багыт берет да. Ошондо айтканмын, ай, сиз деген элдин ичинде жашайсыз го. Классташтарыңыз барбы, группалаштарыңыз барбы? Азыр эстеңизчи, телефонуңузду караңызчы, телефонду деп эле мен телефондон көптөгөн толтура камтап да, ошолордон жазыңыз деп, тааныштардын тизмесин жаздыртып, андан кийин ошол жерде себеп деген ал максат койгондон кийин ал адамды сөзсүз түрдө, бул максатыңыз сөзсүз орундалып, ийгиликтүү болгонуңузга мен өзүңүздүн историяңызды айтып берсеңиз деле, мен деле ошентип келдим. Мен деле максатым жабылып калган эле. Бул жактан мен максатым козголду эже. Мен ошол максаттарым орундалып, мен деген Кытайга барып келдим. Мен деген Индонезияга барып келдим. Кудайга шүгүр, мен жөнөкөй үй бүлөнүн кызымын деп өзүм историямды айтып бергенде, деп сүрөттөрүмдү көргөндө ушунчалык башкача болуп, анан шыттырап отуруп тизме жазып, анан ошону келиңиз эми, ушуну кимди чакырайын деп жатасыз деп чакыртканымда, ошондо айтат, бир досум бар дейт. Ошол досум кантер экен дейт. Чалыңыз, чала бериңиз. Кантип чалам дейт. Өзүңүз тааныштырасыз. 2 мүнөт тааныштырып туруп эле телефондо, мен убактым аз, ушул бир адреске келиңиз деп, 2 мүнөт даярдайсыз, 2 мүнөттө чакырыңыз деп. Ага сразу канча коркуу, страх болот ичинде. Чалыңыз деп ага дем берип турасыз да. Ошондо ошол эже чалып, досуна анан айтып сүйлөшүп атат. Кел, кээ бир адамда өтө тил алчак болот да. Келсең мына жерге, мына адреске келсең, мен сени менен сүйлөшөйүн дедим эле. Бир жумушка кирейин деп аттым эле, ошо сен советиң, кеңешиң керек да депчи. Анан кеңеш дегенден кийин адамдар өзүн башкача сезип калат да, мен кеңеш берет экенмин депчи. Анан кийин ошо адам ооба барамын дедит да. Анан укмуш кубанып, апе келем деди го депчи. Ооба, ушинтип эле чакырасыз да, оңой эле экен десем оңой эле экен. Дагы бирөөгө чалыңызчы деп анан дагы бир байкесине, акесине чалдыртып, ошол ал сүйлөшүп атканда дагы каталары чыгат да. Насаатчы көрүп турабыз да. Насаатчы көрүп турганда, эже аябай сонун чакырдыңар, укмуш чакырдыңар, бирок сиз деген монтип мына жерин айтпаңыз да депчи. Кээде мен ден соолукка келдим эле да, ошо ден соолук боюнча маалымат берейин дедим эле да деп чакырып, сөзүнөн туура эмес чакырып калса, ошол жерде оңдоп койсоңуз, ал ошол жерден эмне болот? Башына мээсине сиңип калат да. Ошентип чакырууну дагы өз ошол отурган жерде эле максат жаздырып, тизме жаздырып, ошол жерде чакыртып койсоңуз, ал дагы дальше чакыра берет. Ошентип дайыма телефондо чал, звонок кыл, чал, жана үйрөндүң деп биз ошол экинчи жолугушууда ушинтип чакырганды үйрөтүп койсок, анда ошол адам дайыма туура чакырганды. Ушул экинчи жолугушуунун маанилүүлүгү ушул. Ушул сырды колдонсок, ар бир алдыбызга келген дистрибьюторду ушинтип даярдай турган болсок, демек ушул бизнести, сырларды туура колдонуп, тез ийгилик жаратат, тез кирешеге жетет да. Ошон үчүн ушул
Андан кийин үчүнчү жолугушуу бар. Үчүнчү жолугушуу бул ушул азык заттарды колдонуп, андан кийин даже келбеген адамдарга 17 жолу чакырганга болот. 17 жолу чакырганга болот да. Мына ушул эле чакыруу менен, ушул эле сырды колдонуу менен дайыма чакырып туруш керек. Биздин дагы бир катабыз, мен ошо башында айтып атпадымбы? Өзү келет да деп ойлойт элем да. Өзү келет да депчи? Жок. Биз экинчи жолугушууну сөзсүз түрдө колдонушубуз керек. Ал адам тирилик менен, өзүнүн проблемалары менен жүрүп кетет. Тирилик да өзүнүн жашоо шарты мененчи. Ошон үчүн биз ал адамдарды кайрадан чакырып, кайрадан ушинтип үйрөтүп, кайрадан багыт берсек, демек ошол адамдар биздин бизнесте чоң ийгилик жараткан лидерлер. Кудайга шүгүр, азыр командабызда чоң ийгилик жараткан, канча мотивационный программаны алган лидерлердин бардыгы ушул сырлардын гана таасиринен. Ошон үчүн 95% насаатчы мен башынан сизге жардам берем деген сөзү дагы аябай жеңил болот да келген адамга. 5% үйрөтүп койсок, ошол адам, ошол дистрибьютор барып 5 жылдызга чейин ушул сырды, ушул 5% колдонот. 4 жылдыз, 5 жылдыз. Андан кийин 5 жылдызды жаптыбы? 70% насаатчы, 30% дистрибьютор иштейт. Андан кийин ошентип дайыма насаатчыга түртүп 5% мен иштейт экенмин го деп отура берген болбойт. Ошентип отуруп 50% сиз айтып түшүндүрүп, насаатчыңыз 50% мотивация кылып отуруп, андан кийин сиз 95% сиз иштеп каласыз, 5% насаатчыңыз мотивация кылып калат. Ошондо сиз аябай автоматташкан, иш аракетиңиз автоматташса, демек ийгилигиңиз автоматташат. Дайыма жеңүүчү болосуз. Дайыма ийгиликтүү болосуз. Мына ушул сырларды колдонуп, биз да чоң ийгилик жаратып, Кудайга шүгүр, чоң максаттарыбыз орундалган. Сөзсүз түрдө колдоносуздар деген ишенимдемин. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Эң сонун маалымат болду. Жыпара сага ыраазычылык билдирем. Андан аркыдагы иштериңерге ийгилик каалайм. Значит, биз эмне кылышыбыз керек экен? Жаңы келгендерге сөзсүз түрдө ОПП'ни туура айтууга үндөп үйрөтүшүбүз керек экен. ОПП деген бул биздин компаниянын жүзү. Ошондуктан ОПП'ни канчалык так туура бере турган болсок, биз компания жөнүндө дагы туура так маалымат берген болот экенбиз. Анан кийинкиси бул дубликация экен. Биз сөзсүз түрдө ошол өзүбүз чакырып келген адамдарды өзүбүз эмнени кылсак, ошону кайталатканды дагы биз жакшы билишибиз керек экен. Эми сиздер бул ОПП'ни жана экинчи чакыруунун сырларын үйрөнүп, туура так маалымат берүүнү азыр үйрөнүп алдыңыздар. Бул туура бизнеске туура чакыруунун өзү дагы бул ийгиликтин бир 50% десем болот да, даже 70% десек болот. Ошо туура чакыруу, анан кийин ошо өзүбүз алып келген адамдарды дубликация кылууга үйрөтүп ала турган болсок, анда биз ийгиликке бат жетет экенбиз. Сиздер ошого күбө болдуңуздар азыр. Анда эмесе экинчи спикерибизге сөз берели. Бул ошол биринчи спикерибиздин өмүрлүк жолдошу. Бул адамды мен мындай айтмакмын да, бир сырдуу көп кырдуу депчи. Жогорку билимдүү, финансист, налоговик, Ош филиалынын жетекчиси, бардык мотивациялык программалардын жеңүүчүсү, көптөгөн эл аралык конференциялардын катышуучусу, 3 жолку автобонустун ээси, компаниянын 8 жылдыздуу өнөктөшү, Алтын Арыстан 1 жылдыздуу ардактуу наамдын ээси Жунусбек Абдиламитовду чакырып койсок. Жунусбек, сөз сизге. Чоң рахмат Бурул эже. Кутман кеч баарыңыздарга, урматтуу айымдар, мырзалар, лидерлер, келечектеги алтын арстандар. Сиздерди мен ушул экрандан Zoom аркылуу көрүп турганыма абдан кубанычтамын. Экраны жабыктарды көрүп турганыма абдан кубанычтамын. Азыр чоң рахмат Бурул эже дагы бир жолу. Өтө жакшы маанилүү сабак болуп атат. Бул ушул сабакты окугандан кийин, түшүнгөндөн кийин, кабыл алгандан кийин чындыгында өтө өзгөрүүлөр жакшы болду да мендечи. Кесибим боюнча салык кызматкери, мамлекеттик салык кызматында 14 жыл бою ушу финанс тармагында иштеп келдим. Инспектор болдум, звание алдык, чин алдык, кийинки
специм боюнча, бухгалтер кесиби боюнча дагы көп жерде башкы бухгалтер, расчетный бухгалтер болуп жүрдүм, материальный бухгалтер болдум. Казына бөлүмүндө иштедим, бөлүм башчы киреше тармагында, финанс полициясында иштедим. Кыскасы ушинтип 14 жыл бою жеке ишканада, мамлекеттик ишканаларда көп жерде финанс тармакта иштеп жүрдүм. Бирок ушул Тяньши корпорациясына чейин ушул менде 14 жыл бою ашказандын жарасы менен ооруп жүргөм да. Дары дармектер ичип жүргөм, эл катары жакшынакай болуп, лечение алып жүргөм. Бирок улам эле ооруймун, улам эле жөтөлөм, бронхит деген оору менен оорудум. Ушул акыркы эмеде ушу балдардын ден соолугу менен келинчегим айтса керек, Тяньшиге келип калганбыз. Башында бул БАД, витамин, сетевой маркетинг деген өтө түшүнгөн эмесмин, кызыкчу эмесмин. Келинчегим чечим чыгарып, ушу Тяньши корпорациясына иштеп калгандан кийин балдарымдан чындыгында жакшы жыйынтык болду. Бирок мен ишине такыр кызыкчу эмесмин, өтө каршы болгом. Анткени билесиздер, бүгүнкү күндө ушул биздин Кыргызстанда эмес, негизи дүйнө жүзүндө ушул элдерди алдоо, ушундай компаниялар өтө көптүгүнөн дагы бир нерсеге тутулуп калбайлы деген максат болгон да. Бирок келинчегим иштеп, анан ушул жакшы жыйынтык алгандан кийин мага да сунуш чыккан, бирок мен чынында акчанын тарчылыгынанбы ичкен эмесмин да. Арадан 6 ай өтүп кетти, балдарым жакшы болду, келинчегим өзү гаймореттен жакшы болду. Анан мага кызык болгон жери ушул акча тарчысы да. Мен ал жакта званиям болгону менен, ишим болгону менен, орунум болгону менен, бирок такыр финанс маселеси чечилген жок да. Анан арадан убакыт өттү, келинчегим иштеп калды Тяньшиде. 6 айдын ичинде эле ушул примерно 800-900 миң доллар чейин акча таба баштады. Мага аябай кызык болду. Мен 3 жерде иштегеним менен менин кирешем 350 болду это максимум. Канча жыл тажрыйба топтоп, тааныш билиш, бир жерде ушул чыкпай иштеген мененчи. Бирок келинчегим ушул кыска эле убакытта 1000 доллар чыкканда мага аябай жакты чынында. Анан мен дагы ушул офистерге бара баштадым. Барсам бурул эле жеде жакшынакай эжелер укмуш, сабактарды өтөт экен. Кызыктуу болду. Анан мен дагы ушу иштеп калайын деп эле бирге иштегендердин тааныштарын баарын чакырам да. Кол астында иштегендери мен эми ойлогом. Мен баягындай авторитетиме ишенип эле бизнести баштагам. Чакырсам эле келбейт. Макул дешет. Кууп келем, чай алып берем, кыскасы ошентип офиске алып келем, бирок эч мындай эме болбойт да. Контракт болбойт же бир продукция чай да алынбайт. Анан эсимде бар, ушул ГП Темирде иштеп жүргөндө толтура өзбек балдар, түрк балдар баарын топтоп алып келем. Бирге иштеген налоговыйларды айтып келем. Соцфонддо иштегендерди чакырдым, госрегистрда, архитектурда баардыгын кыскасы толгон токой элди алып келип киргизем. Вообще менде контракт жок, сатуу, продажа жок. Анан бир сабакка түшүп калдым, ушу баштапкы дистрибьютордук окуу дегенгечи. Анан ошол жерде сиздерге уже темаларды айтып өттүк окшойт, максат кыял баарын айткандан кийин ушул мен ишти баштаган экенмин, бирок мен максатым бар экен. Бирок биякта профессиональный иштеш үчүн мен өзүм продукция ичкен эмес экен. Мен өзүмдө язва бар, бронхит бар, постоянно жөтөлөм, кыйналам, арыкмын, капкарамын. Анан түшүнбөй, анан эмне үчүн жүрбөй атсам, ушул азыркы 6-сырда өтө укмуш айткан экен. Бул жакта продукция колдонмоюнча бирөөгө айткандан дагы акыбыз жок экен, чакырганга да болбойт экен, ал адам вообще эле ишенбейт экен. Анан мен ошону түшүндүм, значит колдонуш керек экен деп ушул Тяньши корпорациясынын хитозанны, берки чай, общий кальций, кардицепстерди ичкенде мен аябай жакшы жыйынтык болду. 15 күндө эле уже менин язвамдан бат жыйынтык боло баштады. Акырында ушу бронхиттен жакшы жыйынтык болду. Жана башка баягындай айтылбаган дагы бир эки проблемалар бар эле, алардын баары жакшы болуп, анан мен чакырган инсан уже эмне болду? Келе калып, сен эмнени ичкенсиң деп сурап калат. Анан мен хитозан ичкен, мен кардицепс ичкен, мен общий кальций ичкен десем, мен ичкен продукциялар дагы алар ала баштады. Көрсө ушул жерде бир өзгөчө секрет бар экен. Бул адамдарды чакырганыбызда биз сөзсүз түрдө өзүбүз колдонушубуз керек экен. Значит, продукцияны биз колдонмоюнча биз бирөөгө айта албайт экенбиз. Ал адам бизди айтканга чейин эле биздин пешенебизден билип койт экен, биздин ичпегенибизди. Биздеги баягы результат жоктугун билет экен да. Вот ошон үчүн 6-сыр бул. Продукцияны колдонушубуз керек экен. Продукцияны ким колдонбойсо, бул бизнесте эч кандай анын иши жүрбөйт. Мен бир таанышым бар.
көптөн бери иштешкенбиз. Ал укмуш ушундай продукцияны сатат, бирок өзү вообще ичпейт. Колдонгон эмес вообще продукцияны, бирок сатып жүрдү. Жыйынтыгында ал бат эле бизнестен кетти. Көрсө ал адам ичпеген менен анын ден соолугу өзүндө болбойт экен. Вот ошон үчүн биз продукцияны ичишибиз керек экен. Эмне үчүн? Бизде ичкен адамда сөзүбүз, ишибиз ишенимдүү болот экен. Анан биздин продукция ичкен адамдын бетинен өзгөчө мына бурул эжидей болуп, күзгү сымал нур болуп чагылат да. Продукция ичкендердин баардыгы билинет. Ким ичип бизнес жасап атат, ким ичпей бизнес жасап атат. Анын баарын уже биз билебиз. Ошондон сунуштайт элем, демек биз продукцияны колдонуш керек. Ошол биз чакырган адамдардын ичинен бир айда 100 чакырабызбы, 200 адам чакырабызбы, биз кааласак бул адамдар 3 топко бөлүнөт экен. Биз чакырган адамдардын ичинен. Демек, продукция колдонуучулар, потребительдер. Потребительдер биздин командада өтө көп. Алар продукцияны укмуш, сүйүшөт. Антилипидный чай, бат детокстон өтүп турушат. Алар ушунчалык баягы демонстрацияга, жаңы продукцияга, жаңы акцияга өтө кызыгышат экен. Вот ошон үчүн биз жаңы келген адамдардын ичинен ушул потребитель деген команда бар. Булар биздин командадагы товарооборотун 80% жасашат. Вот ошондон эми чакырган адамдардын биринчи тобу ошо колдонуучулар, потребительдер, экинчи тобу булар сатуучулар. Ар дайым булар жана биринчи айткандай ичпей эле сата беришет. Жыйынтыгында убактылуу акча табышат, бирок эмне болот? Бир күн алардын энергиясы кетет, аларда уже ишеним кетет. Анан башка бир нерсени мактаса ошол жака өтүп кетет. Ошондон бул жакта сатуу жакшы негизи. Азыркы чөнтөктөгү боло турган баягы чыгашалар жабат. Бирок бул жакта сатуу менен же колдонуу менен бизнес кетпейт экен. Вот ошондон бизге келген инсандардын ичинен биз эмне кылабыз? Колдонуучулар менен сатуучулардын ичинен үчүнчү этапка өтөт. Булар дистрибьюторлор. Дистрибьютор булар уже баарыбыз билебиз. Ушул окошкодо отурган көпчүлүк лидерлердин баардыгы ушул булар дистрибьютор. Булар продукцияны ичет дагы, окуйт дагы. Булар эмне кылат? Тынбай элдерге сатышат дагы. Анан жыйынтыгында булар дистрибьютор. Дистрибьютор бул ушул компания менен кызматташып, 8 жылдыз болгонго, автобонус алганга, алтын арстан болгонго уже максат койгон, так максаты бар инсандар. Демек, караңыздар, сатуу менен эле биздин убактылуу объемубуз товарооборот жүрөт экен. Киреше 1 айлык болот, бирок ал эмне болот экен? Кийинки айга энергия жетпей калат экен. Колдонуу менен эле биз жүрө берсек, биздин командада бизди дубликация кылган инсандар болбойт экен. Мен бир убакта ушул бизнеске жаңы келгенде өзүмдүн командамда менин башымдагы ниетим, мен бронхиттен сакайдым, язвадан сакайдым. Кайсыл кружокко барбайын, менин командамда язва, бронхит, простатит, сахар менен ооруган, бир дистрибьюторум бар, анын командасына толтура күйүктөр, онкология менен ооругандар. Жыйынтыгында биз сабакка чакырган кезде толтура биз сыяктуу оорукчандардын командасы түзгөн бир убакта. Анан аларды уже мотивационный программа иштеш керек, жолсо 6 жыл болуш керек деген сөздөргө булар кызыкпайт. Буларга только демонстрация, детокс и продукция. Ошону мен ошибка кеткем. Анан эмне кылдым? Мен уже ушул баштапкы дистрибьюторго окугандан кийин уже команда түзгөнгө ниет кылдым. Демек, команда түзүш үчүн командада чыныгы дистрибьютор болуш керек экен. Чыныгы дистрибьютор бул профессионалдар экен. Окуганды дагы билет экен, бурул эжедей болуп алуу барчу болгон адамдар, презентация өткөргөн адамдар, бирөөгө так маалымат берген адамдар, булар профессионалдар экен. Вот ошон үчүн азыркы учурда ушул экрандын артында отурган жана жыпар айтканда Кыргызстанда автобонус алган адамдардын баардыгы булар ушул дистрибьютордон куралган лидерлер экен. Вот ошон үчүн мен силерге эмнени сунуштайм? Ушул 6-чы сырды биз өтө кылдаттык менен, түшүнүү менен кабыл алыш керек. Командабызда потребительдер командасы болот, сатуучулардын командасы болот. Бирок биздин ниетибизде ушул биздин дубликация кылган, бизди көбөйткөн, бизди кайталаган инсандар болуш керек. Булар дистрибьюторлор. Биз аларды багыт көрсөткөнгө, Ысык көлгө тренинг алып барганга, Алматыга конференция алып барганга, ЮАРга алып барганга өтө бизге ыңгайлуу, бат түшүнүшкөн инсандар болот экен. Вот ошондон мен ушул 6-чы сырды колдонуп,
командамда укмуш 80% потребительдер бар азыр бүгүнкү күндө. Алар аябай жакшы, мамилем түз, алар тынымсыз акчаны колдонушат, детокс колдонушат. Командада сатуучулар бар, аны да акырындап биз эмне кылдык, колдонуучуга айландырдык. Ошонун жыйынтыгында максаттар жаралып, уже дистрибьюторлор пайда болгон. Андан кийинки сыр өтө маанилүү сыр. Мен ушул сырга өзгөчө маани берем да. 7-чи сыр бул. Укмуш сыр. Анткени мен билем, баягы финполицияда иштеп жүргөндө, же болбосо бухгалтерия иштеп жүргөндө, ар бир кесиптин өзүнүн куралдары бар да. Ар бир кесиптин өзүнүн куралдары бар. Баарыңыздар билесиздер. Демек, биз врачтарга, салттуу медицинага кайрылганыбызды баарыбыз билебиз. Врачтар кандай курал колдонууну, алар ак халатчан экенин билебиз. Ал мисалы хирург бөлүмүнө барсаңыз, кандай инструмент колдонот, мугалимдер кандай инструмент колдонот. Мисалы алсак, могул пожарный, өрт өчүрүүчү служба бар, биз менен чогуу иштешкен. Булар бир жерде өрт чыкса, сөзсүз түрдө булардын өзүнүн атайын автоунаасы бар. Өрткө күйбөш үчүн атайын формасы бар. Жанагы жалынды өчүрө турган каражаттары бар. Эшикти ача турган каражаттар бар. Булар дагы ушу инструментти колдонбосо, ошол өрт өчпөйт. Ошондой эле сыр тармактык бизнесте автобонуска жетем деген оюңуз болсо, золотой лев болом деген ниетиңиз болсо, анда ушул 7-чи сырды колдонмоюнча бул куралды такыр мүмкүн эмес. Жер иштеткендер бар бүгүнкү күндө, трактор колдонбоюнча физически баягындай жер айдап, кол менен кетмендеп иштеген сыяктуу кыйналышат бизнестечи. Вот ошону мен түшүндүм. Ушул тармактык маркетинг келгенде, демек тармактык маркетинг сунуштаган куралдар бар экен. Мына ушуну колдонгон инсан сөзсүз түрдө ал баягындай сүйлөбөсө деле басып жүргөн эмесине карап эле адамдар уже ээрчий баштайт. Вот ошондуктан карасаңыздар, тармактык бизнесте, тяньшиде эмнеге басым кылынат? Бул жакта деловой стиль деп коет. Мен мамлекеттик ошол казына бөлүмүндө, администрацияда же бир-эки жерде иштеп жүргөндө өзүмчө ушундай костюм шым менен стильный жүрөт элем. Элдерге баягындай өзүмдүн даражамды көрсөтүш үчүн, мугалимдердин өзүнүн формасы бар, ошондой формага көнгөнмүн. Анан бир убакыт болуп калды. Ушул Ошко көчүп келип, жеке ишканада бухгалтер болгондо, обычный эле джинсы, обычный эле көйнөк, футболка менен эле жүргөн убакыт өтүп калдым, 1-2 жылдай. Ошол формага бирок адам көнөт экен. Анан такыр эле костюм шым кийгиң келбейт. Кийсең эле бир башкача буулган сейсиң, кеңири отура албай калып кетесиң. Анан ошентип жүрүп эле мен тяньшиге келип, өзүмчө эле ошол форма менен баштаганмын. Мен менен эле кошо менин артымда келген эжелер халатчан, обычный үй кийимчен башташкан. Бирок чакырган инсандардын баардыгы мен өзүмдүн коллегаларымды чакыргам, алар уже форма менен келишет, өзүнчө галстук менен, костюм менен. Негедир мындай менин сөзүм өтүмсүз болду да. Анан ошол жерде көрсө, 7-чи сырда сөзсүз түрдө биздин сырткы келбетибизди чагылдырган форма, мындай кийимдер кийишибиз керек экен. Деловой стиль. Бул бизди ушул чыныгы сетевиктердин формасы, классика деп коет. Аялдардын да өзүнө эмне кандай түстө кийиш керек, кандай костюм шим кийиш керек, кандай юбка кийиш керек, анын баардыгы китептерде жазылган. Мен ушул костюм шимди кайра кие баштадым. Кружок болобу, офисте сабактарды өтөмбү, тет-а-тет болобу, өзүмчө ушундай жакшынакай костюм шим кийип, мен билем, мен $350 иштеп жүргөн, тяньшиге чейин жүргөн кезинде мени ушу жыпара анан иштеп калсын деп мага $100 бир пиджак алып берген. Лектор болосуң депчи. Мен таң калгам, мен $100 мен костюм шим кийгичем, мен бир айлык квартплатаны төлөмөкмүн деп ичим ооруган да. Көрсө ошол пиджакты кийгенден кийин уже менин аркамдан келген студент балдар, алар деле уже башкача кийине башташты. Көрсө насачы эмне кандай кийинсе, команда ошону сөзсүз түрдө дубликация кылат экен. Вот ошон үчүн азыр аркаңыздардан мамлекеттик кызматта иштеген, садикте иштеген, мугалим болобу, врач болобу, ким келишин кааласаңыз, анда сиз ушундай сөзсүз түрдө стилге өтүшүңүз керек экен, деловой стилгечи. Сиздин мурдагы кийип жүргөнүңүзгө кандай кийинсеңиз, ошону адамды чакырасыз деген маани. Демек, сиз жакшы кийинсеңиз, сөзсүз түрдө өтө кымбат кийиш шарт эмес. Просто сиз чакырган адамдан бир аз кымбатыраак кийинишиңиз керек экен. Мына ушун
көңүл буруш керек. Андан кийинкиси бул биздин ушул көтөрүп жүргөн мондой аксессуарларыбыз. Биз көтөргөн ежедневник, ноутбук, бул жакта телефондорубуз, ручкаларыбыз. Демек, ручкаларыбыз авторучка болуш керек экен. Кружокко барганда жүтүп калбастан, же болбосо чоң ишканаларга барганда жүтүп калбастан. Биздин көтөргөн мондой дептерлерибиз, биздин күнүмдүк планды, максатты жазган дептерлерибиз ушундай татынакай, таза, богатый болуш керек. Мындай өзгөчөчү. Бизде бир 2015-16 жылы бир окуу случай болуп калды. Бир районго барганыбызда мени бир жетекчи кечке ушундай кружокко барып калдык. Бир ишкананын жетекчиси экен. Анан киргенде мен алып барган дистрибьютордун ручкасы ушундай жөнөкөй экен. Анан маалыматты берип баштадык. Бизге жарым саат убакыт берген. Баягы киши менен сүйлөшүп аткан кезде баягы А4ге көрсөтүп атабыздай маркетинг планды чиймелеп, биякта ичи ошол кан тамырды көрсөтүп аткан кезде ручкасы улам эле запасы чыгып кетет, башы ыргып кетет. Үчөөлөп издейбиз. Жыйынтыгында маалымат бердик. Ортодо биз берип аткан сөз баары уже таркап кетти. Баягындай адам бир жүдөгөндө уже артынан толтура баягындай ишеним жоготуп кеткен да. Вот ошондуктан биз уже кийинки бизге сабак болду. Демек, биз авторучка колдонуш керек экен. Авторучка бул биринчиден сапаттуу көрүнөт, экинчиден бул деловой, богатый, сиздин деңгээлиңизди чагылдырат экен. Вот ошондуктан мен сунуштайт элем. Кимиңиздер тет-а-тетке же жеке жолугушууга, офисте бирөөгө маалымат бергенге, же үй кружокко барганда сөзсүз түрдө сиз алып чыккан байрактарыңыз таза болуш керек экен. Экинчиден сиздин ручкаңыз авторучка болуш керек. Үчүнчүдөн сиз көрсөтүп аткан куралдар, бул ноутбук болобу, телефонуңуз болобу, майланышпаган, таза, татынакай болуш керек экен. Анан көрсөтүп атканда сиздин ичиндеги папкаларыңыз да ордунда болуш керек. Баягындай ден соолук боюнча өзүнчө папка, бизнес боюнча өзүнчө папка, мотивация боюнча өзүнчө папка, кишечник боюнча, детокс боюнча өзүнчө папка болсо, сизге бат информация бергенге жана концентрация укмуш болот. Мен ошону 2016 баштап колдоно баштагам. Анан ноутбуктар менен иштей баштадым. Чындыгында аябай жакшы эффект берет. Кыскасы, бул биз көрсөтүп жүргөн мондой аксессуарлар элдер биз билбеген менен өтө маани берет. Алар дагы максат кылат ушундай иштештичи, ушундай жакшынакай көрүнүштү алар дагы максат кылып, сизди сөз түрдө сиздин командаңызда болуп калат. Андан кийинки өзгөчө бир бизде эмелер бар да. Лично биздин бизнестин ээлери үчүн бул жакта настрой деп коебуз, Демек, караңыздар, кийинки слайдта бурлажы. Настрой бул жакта бизнесте, настрой на успех өтө маанилүү. Мен ушу настройду кандай түшүнөт элем? Настрой бул бизнесте азыркы мен байкаганым, всегда мотивационный программа берилет. Ай сайын бизге акциялар берилип атат, жана башка түрдүү кызыктуу программаларыбыз бар. Вот ошондо настрой на успех дегенде мен мындай болом. Менде сөз түрдө настроим уже 5. Мен сөз түрдө мындай жеңүүчү катары менде настроим алдын ала. Сөз түрдө мен эмне кылам, өзүмдүн столума отурам. Мен өзүмдүн настроимду только 3 айдын ичинде менде канча жеңүүчү болуш керек, менин кирешим канча болуш керек, жана мен кайсы статуска чыгам, мен кайсы мотивационный программанын турфондун ээси болом, же болбосо автобонустун ээси болом деп алдын ала настрой болуш керек, ийгиликке. Ошонун арасында кээ бирки инсандар бар, менин командамда эле. Мотивационный программа берилсе, же болбосо акция берилсе, же маркетинг план өзгөргөн кезде сөз түрдө алардын настрою уже башкача. Мындай болсо болмок экен, мындай болсо болмок экен, что-то булайда мындай болуп калыптыр деп уже настрой уже пока баштала элек жумушка алардын настрою эмне болуп атат? Алдын ала жеңилет. Пока иш баштай элек. Вот ошон үчүн биздин ишибиз биздин настроюбузга жараша, биздин өзүбүздүн баягы турган турпатыбызга, бүгүнкү күндөгү состоянияга жараша болот экен. Вот ошон үчүн мотивационный программаны биз бир да жолу пропускать эте элекпиз акыркы жылдары. Кандай шарт болбосун, ошондой кабыл алабыз, ошондой аткарабыз. Демек, бунун баардыгы ушу биздин настроюбузга жараша экен. Сиз жеңем деп настрой кылдыңызбы, өзүңүздү багыттадыңызбы, сиз жеңесиз. Сиз золотой лев деп настрой кылдыңызбы,
Алла таалам ошол жолду ачат экен, ошол инсандарды жолуктурат экен. Демек баардыгы биздин настройубузга, калыбыбызга жараша экен. Вот ошон үчүн караңыздар, бул куралды өтө баса белгилешибиз керек. Бүгүндөн баштап убакыт кетирбей биздин настройубузга өтө маани берели. Настрой бул жеңүүчүлүк, азыр мына экранда турган кыздай болуп, настрой жеңил, жеңүүчү болгонго настрой кылайлы. Андан кийинкиси настрой на позитив. Бирде жолу биз өзүбүздү мындай негативный баягындай ойлорго алдырбашыбыз керек. Биздин ой бизди башкарат. Бизге кандай ой келсе, жыйынтыгы ошондой результат болот. Ушул позитив, ушул маркетинг планды, ушул Тяньшинин маркетинг планын биз колдонуп, сүйүнүп иштегенибиз үчүн ушундай жакшы жыйынтыктарга ээ болуп атабыз. Биздин жашаткан шартыбыз, жашоо шартыбыз, үйүбүз, ушул балдардын бүгүнкү күндө окуулары, биздин тынымсыз турфон алышыбыз, өсүшүбүз баардыгы ушул биздин настроюбузга жараша. Настрой на позитив. Бул мүмкүнчүлүк. Эгер бул сиз кандай кабыл алсаңыз, ошондой болот. Демек сиз позитив эмес настройдо болсоңуз, анда сиздин жашооңузда дагы, жүрүм турумуңузда дагы ушундай тоскоолдуктар алдыңыздан чыга берет. Демек сиз жакшы настрой калтырмасаңыз, анда ошондой инсандар, ошондой сиздин чөйрөңүз, ошондой адамдар сиздин командаңызга кошулуп, настрою позитив адамдардын ортосунда өзгөчө бир энергия бар. Энергия пайда болот. Иштегенге, сабак өткөргөнгө, демонстрация өткөргөнгө, босоп өткөргөнгө, значит, настрой позитив болуш керек экен. Вот ошого өтө маани беребиз. Настрой на активность деп коет. Настрой на активность всегда, караңыздар, сезон эмес, күн суук, бизде айырмасы жок. Всегда активность. Бизде 28-де сабак бүттү, значит, отчет бүттү, 29-ду кайра жумушка чыгабыз, кайра консультация. Всегда активность. Вот ошон үчүн баарыңыздар сунуштайбыз. Бизде бизнесте биз өзүбүздүн келечегибизди курабыз. Демек биз канчалык активный болсок, ошончолук өзүрүн көрөт экенбиз. Бүгүндөн баштап колго алыңыздар. Автобонус алып тургандар, айрыкча турфонд алып тургандар, настрой на активность. Күн сайын планды бөлүштүрөсүз, күн сайын активный болуп иштешибиз керек. 5 күн иштеп коюп, 25 күн дем алган бул туура эмес. Күн сайын 30 күн өзүңүзгө 2 гана күндү арнаңыз дем алганга. Калган күндү баарын активностька бөлүңүз. Андан кийин бул настрой на благодарность. Шүгүрчүлүк келтириш керек. Бүгүнкү күндө мен ушунчалык шүгүр келтирем. Продукциянын баардыгына, компания менен иштеп жатканыбызга, ушунчалык насатчыларыбыз баардыгына, ушунчалык бизнес партиялордун баардыгына, баарына шүгүр кылабыз. Кээ бир инсандар бар. Билбейм да, жакшы жыйынтык алган, бирок шүгүр кылбайт да. Демек, ал адамдын кайра оорусу бул шүгүрчүлүктүн жоктугу экен. Демек, сиздин басып жүргөнүңүз, көргөнүңүз, продукцияны ичип атканыңыз, бизнес партнерыңыз баардыгы, кыскасы баардык мүмкүнчүлүк бул шүгүр кылышыбыз керек. Кээ бир инсандар бар, жумушу жок, бизнеси жок, ошолор деле шүгүр кылат. А бизде канча мүмкүнчүлүк бар. Настрой на рост и выход из зоны комфорта, да? Бул өтө маанилүү. Биз Тяньшин корпорациясында ошол бир максатка жетиш үчүн, максат план Адан план Бга жетиш үчүн биз күн сайын бизге талап кылынган иш аракет жасашыбыз керек. Зона комфорттон чыгуу деген бул үйдө жатып алуу. Жаратылыш ар дайым бизге каршы болот. Биздин эшикке чыгышыбызга, машинеге түшүп такси менен барышыбызга, ал жакта бирөөнү чакырышыбызга бизге жаратылыш ар дайым каршы болот. Всегда биз жатканды, жумшак жерде жатканды, курсак токтууну каалайбыз. Бирок аны менен биздин жашоо өзгөрбөйт экен. Всегда настроюңуздар ушундай өсүүгө болсун, умтулууга болсун, жана ушундай активный болуп, комфорттон чыгып, элге бир пайда тийген лидердерден болойлу. Андан кийинкиси ушул бул жакта өтө сонун инструменттин бир укмуш жери бул команда. Бүгүнкү күндө ушул бизге зоомду уюштурган уюштуруу топ бар. Бул жакта Бурл эже, артында Кымбат эже отурат, бул жакта Анар эже отурат. Кыскасы биз бүгүнкү күндө командабыз. Биз үчүн ушул шарт түзүлгөн инсандар бар.
бири бири кызматташып атабыз. Бул энергия, бул поддержка, бул кызматташуу. Ошонун негизинде Кыргызстандын баардык булуң бурчтарында биз пайдасын тийгизип атабыз. Биз эмне кылып атабыз? Кызматташканча аларга билим менен бөлүшүп атабыз. Ошондуктан всегда команданы курал катары колдонушубуз керек. Кыскасы, бул өтө өзгөчө сонун курал. Энергияңыз ашып таш үчүн сиз ошо командада болушуңуз керек экен. Убакыт чектелгенге байланыштуу, демек караңыздар, бул баштапкы дистрибьюторлук окуу деген бул бизди контракт түзүп 4 жылыбыз болгондон баштап почетный член правления болгучакты иштеле турган 6-7 сыр. Муну биз 6 жылда эле колдон таштап койбошубуз керек экен. Демек биз максатыбыз 7 жылда өзгөчө жазыш керек, 8-де андан кийин жазыш керек. Золотой лев болгондо башкача максаттар жазыш керек. Кыскасы максаттарыбыз ар дайым болуш керек экен. Продуктаны тынбай колдонуш керек экен. Бир приглашение күн сайын болуш керек экен. Биздин тааныштардын тизмеси күн сайын толукташ керек экен. Жана ушул бүгүнкү күндө биз колдонуп аткан, айтып аткан ушул 7-чи сыр инструменттерди колдонуш керек. Команданы колдонуш керек экен, компанияны өзүбүздүн настройубуз, эң негизгisi биз өзүбүз негизги курал биз. Бизнести алып бара турган жана акчаны эсептеп турган бул бизбиз. Ошонун баягындай үзүрүнү көрүп турган биз. Вот ошон үчүн адамдар бүгүнкү күндө биздин турган турпатыбызга, биздин ушул кандай состояниеде болсок, ошондой адамдар келерине толук ишенем. Ошон үчүн ушул 7 сырды бүгүнкү күндөн баштап мен ишенем толук колдонобуз, жаңы максаттар жазабыз. Буюрса ушул сырларды колдонуп автобонус ээлери бололу. Баарыңыздарга ийгилик, чоң рахмат бул эже. Азаматсыңар, Жунус Камила, силерге эң маанилүү, баягы бизге керектүү маалыматты берип, өз тажрыйбаларыңар менен бөлүшүп кеткениңер үчүн терең ыраазычылык билдирем. Ар дайым ишиңерде ийгиликтер боло берсин. Сиздерге мен азыр мына эми биз катышуучулар, урматтуу катышуучулар, биз ушинтип мына башталгыч дистрибьютордук окуунун 7 сыры менен абдан жакшы таанышып алдык. Бул сырларды сиздер колдонуп, Жунус айтып кетмекчи, позитивди кармап, өзүбүздүн активдүүлүгүбүздү колдонуп, зона комфортадан чыгып, эл жеткен ийгиликке биз да жетебиз деп мен сиздерди ишендирип кетем. Ар бириңиздерге ийгилик каалайм. Жана ушул сырларды колдонуп, чоң ийгиликтерге жетишиңиздерге мен абдан тилектешмин. Анан бизде ар бир жумада 2 жолу сабак болуп турат, шаршембиде жана жума күндөрү. Ошол сабактан мен сиздерди ар дайым күтөм. Бар болуңуздар, ошол сабактан жолугушканча демекчимин. Саламатта болуңуздар.